Орозо бүткөндөн кийин 2 күн эс алып, андан 6 күн орозо кармап, артынан карыздарды кармайт дешти. 6 күн неге кармалат? Карыздарды өзү чындап эле мурдагы орозодон калган карыздарды бул орозого чейин кармап бүтүрүш керек. Мына бизге дагы жок деген ушул 1 апта ашыгы менен калып атат. Мына ушул аралыктын ичинде эмне кылышыбыз керек? 1 апта 6 күн убакыт, 7 күн убакыт калып атат. Ушул аралыктын ичинде эмне мурдагы калган орозолордун карыздарын эмне кылышыбыз керек? Кармап берип койгонубуз жакшы болот. Ал эми орозо бүткөндөн кийинки 6 күн бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орозо кармоо тарыйкаты ушундай. Орозо кармоо жолу ушундай болгондагы, аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат. Ким орозо айын толук кармаган болсо, андан кийинки айда 6 күндү кармап берсе, 6 күндү. Мына ошол 6 күн кармап берген орозосу менен ал бир доор толугу менен орозо кармады деген соопту. 1 ай эмес. Биз 1 ай кармап атпайбызбы? 1 ай 30 күн. Мына ошол 1 айдык орозонун артынан дагы 6 күндү кармасак, бир доор орозо кармагандын сообу. Доорду өзүңүз каалагандай чечмеңиз. Кейбирки биздин кыргыздын тилинде бир доор 10 жыл. 10 жылды бир доор дейт. Кейбиркилер бир кылымды бир доор дешет. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул маселеде өтө сооптуу иш, пайгамбар жасаган иш болгондуктан бул Рамазандан кийинки Шаввал айында дагы 6 күндү кошо кармап коюу бул жакшы.